Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Турдумаматович. Кече комитеттин отуруму болгон эмес. Мен түшүнүп атам. Бизде өлкөбүз уже мыйзам чегинде иштебей калды. Анык эле. Понятие менен биз уже жашап атабыз. Эми хотя бы для видимости комитеттин отуруму өткөрүш керек да. Көрсөтүш керек да, мына комитеттин отуруму болгон. Опросным путем чечим чыгарып, бул мыйзамсыз. Туура эмес. Мына канча башка өлкөлөр дагы ушуну мамлекеттер карап атышат ушуну. Биз азыр караганга бизде даже чечим жок комитеттин. Өткөн жумада автор ким десек, авторлар табылбай жатат. Мына депутат азыр докладчик. Даже так названиен, мыйзам долбоордун названиен билбейт экен. Регламентпи, референдумбу. Эми кечирип койсун, бирок эми ушундай көрсөткүч болуп атпайбы? Какое отношение? Это такой большой пофигизм, когда принимается целый основной закон. Так нельзя же делать. Киргизгенге бул менимче туура эмес азыр. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат, Талант Турдумаматович. Экинчи окуу алкагында мыйзамдын автору комитетке кетет. Комитеттин төрагасы жок, комитеттин төрагасынын орун басары жок. Бул киши автор боло албайт. Авторлуктан кетти. Экинчи эмси жакшы эле Талант Турдумаматович. Мыйзамды көзөмөлдөгөн кишисиз, мыйзамды мыкты билген кишисиз. Анан мындайга жол бербешибиз керек да. Жок дегенде сиз өзүңүз ушундай жерде айтып койбойсузбу калыстык сөзүңүздү? Кана Керезбеков, кананы комитеттин чечими барбы? Комитет кече болгон жок да, баардыгыбыз карап отурдук да. Эми ушундай уурулук менен да баш мыйзамды башка мыйзамдын ичине салып, бул коёндун ичине аюуду салып өткөрүп атпайсызбы биз? Референдум жөнүндө мыйзам дейт, бул анын автору болсун, бирок экинчи окууда комитет да. Комитеттин адамдары чыгып, ошол сунуш киргизиш керек эле. Мен макул болот болчумун. А комитеттин төрагасы да орун басарларда чыкпай атпайбы? Анан бул эртең билесиз да, Талант Турдумаматович, 2006 жылкы күч менен кабыл алган Конституциянын бардыгын Эшимканов менен Карабеков сотко утуп алганда, ошону жокко чыгып кеткенде. Бул да азыр ошол туура ошондой жолго баратпайбы? Эми ушунчалык зордук менен да кабыл алабызбы? Это же жанагы изнасилование болуп атпайбы, извращенный формада кабыл алдырып атпайсыңарбы? Уят да, эми өткөндө мейли эми түрмөдөгү адамга добуш бердиргеле, мүрзөдөгү адамга добуш бердирдик кой каратып туруп. 5 жылдык болот азыр. Эми азыр дагы жылдың болобуз. Кимге керек бар, мен так түшүнбөй турам да. Так түшүнбөй турам. Мына кече Феликс Шашамбаевдин постун окудум, Садыр Нургожоевичке кирип чыктым дейт. Баш мыйзам боюнча анын пикири башка экен деген сөздү айтты. Анан мен таң калып атам, бул кайсы жапырақты ойноп аткан? Бирок ачыктап коюш керек болчу талагы штаттан. Эми карачы, комитеттин мүчөлөрү жок, башка бир депутат эле капталдан күн тартиби бекитилип калгандан кийин, анан кийин 2-3 кишиден кийин, анан кийин койсо анан 57 депутат колдоп берди. Уят, туугандар. Тарых алдында жооп беребиз, акыретте жооп беребиз. Берген добуш үчүн дагы. Эртең ушул Конституциялык палата чечими бар, билип койгула. 2 депутат чыгат да сотко берет, анан жокко чыгарат. Бүттү каппак болот да, ушул добуш бергендер капкара болот.